Салам достор, биздин каналга жазылыңыздар. Башкалар көрсөтпөгөндү биз көрсөтөбүз. Каныбек Абдуласович, мурунку министрдин кызматына кетишине эки гана нерсе себеп болгон. Бул контейнер, экинчиси тендер. Окуу куралдарда тендер жарыяланган. Сиз билесизби, билбейсизби, билбейт экен, бирок сиз жалаң жогорку окуу жайларында иштеп жүрдүңүз, орто мектептерде иштеген жоксуз. Моро деген Орусиянын атактуу математик болгон, ал дүйнөдөн өтүп кеткен. Бирок ошонун китебин Кыргызстанда окутууга окуу куралы катары бекитип, чечим чыгарып коюп, мына ошону тендерди сатып алууга 90 миллион сом акча менен тендер чыгарып койгон. Ал киши жок. Мына иттин өлүгү ушул жерде көмүлгөн да, сатып алууга, басып чыгарууга эмес. А Кыргызстанда бүт учкун баш болгон полиграф изданиялар каршы чыгышты министрге. Министрдин өзүнүн алдындагы академия образования деген бар. Ал жерде алмабыз токтомот. Алар да каршы болушкан. Биздин окумуштуулар да каршы болгон. Мен өзүм учкунда генеральный директор болуп турганда орусиялык бир авторго 11 миллион сом акча которуп берүүгө мажбур болгон. Көрсө анын китебин Билим берүү министрлиги чыгарып авторский гонорар экен. 11 миллион сом. А биздин академиктер 11 миң сом менен жүрүшөт. А 11 миллион сомду Орусияга берип атабыз. Мына ушу тендерден баштаңыз. Ал жерде сиздин кеңешчилериңиз бар, кереги жок. Ошолордун эмесине түшүп калсаңыз, сиздин да тагдырыңыз оор болот. Кандай билим берүү министри келет, ошол эки киши бар. Өмүр бою советтик болуп келишет. Ошолордун кеңештен абайлаңыз. Экинчи, окуучу балдарга күнүнө бөлүнө турган акчаны билесизби, жана бекер тамакка? Канча? Суммасы? 7 сом, ушу 7 сомго бара тоюу? Албетте тойбойт. 7 сом. А абакта жаткандарга бир күндө канча сом берилет өкмөттөн билесизби? Жок, билбейт экенмин. 70 сом. Номер 5-чи улуттук гимназия деген бар, лицей. Атактуу президенттер окуган, премьерлер, спикерлер бүткөнчү. Ошол жерде жатак интернат бар. Бир күндө 60 сом бөлүнөт бир балага. А эмнеден иттерге, кинологдон иттерине бир күндө 100 сом берилет. Ана мына карап көрүңүз. Балдарга садага берет. Кайырчылыкка окшоттуп. Иттерге эт берип атпайсызбы? Ошол 60 сомду көбөйтүү боюнча маселени карап чыгыңыз. Мен экинчи жолу кайрып атам бул маселени. Рахмат.